Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Парламенттик шайлоого 10 күндөй убакыт калды. Учурда үгүт өнөктүгү активдүү жүрүп жатат. Жаңы конституция жана жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык өтүп жаткан шайлоодон кийин кандай парламент келет деген суроо кызыгуу талкууда. Жаңы шайланган жогорку кеңеш кандай болот? Деги эле Кыргызстанга азыркы шартта кандай парламент керек? Бул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов, укук коргоочу Динара Ушрахунова, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева жана саясатчы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Суаналиев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына ушул күндөрү парламенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Бул жолу эреже жаңы, башкаруу системасы да жаңы. Ушул убакытка чейинки кырдаалды эске алуу менен бул жолку шайлоо кампаниясы кандай жүрүп жатат деген суроо кызыгуу жаратууда. Алгачкы сөздү мен Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар мырзага бергим келип атат. Учурда шайлоо өнөктүгү кандай жүрүп жатат? Сиздин көз карашыңызда? Сиз белгилеп кеткендей, азыркы күндөрү ошол шайлоо алдындагы үгүт иштери жүрүп аткан этап. Бул эң активдүү бардык шайлоо процессинин катышуучуларынын катышуусу менен өтө турган ушундай этап болуп эсептелет. Бүгүнкү күнгө чейин ошол шайлоо өнөктүгү башталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин 80ден ашуун арыздаттануулар келди. Ар түрдүү маанидеги добуш сатып алууга, шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол жоболорунун бузулгандыгы боюнча биз андан сырткары ошо социалдык тармактарда дагы чыгып аткан, таратылып аткан маалыматтарды дагы ошол ар бир жумушчу топ өзүнүн өндүрүшүнө алып ошол кароону практикага айланттык. Анан ушул кезде ушул мурда билесиздер, бир кайрылуу келсе тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтүп, алардын жообун күтүп ушундай болчу эле. Азыр ошол ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топ ошол Борбор шайлоо комиссиясында тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусу менен өтүп атат. Ал мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ошол группанын ичинде. Ар бир караштуулугуна жараша кайсыл мамлекеттик органдарга тиешелүү болсо ошол жерден өзүлөрү алып кетип тиешелүү структуралык бөлүмдөрү менен региондордогу башкармалыктар менен чогуу алардын тосуу, аларды далил документтер менен бышыктоо иштери жүргүзүлүп жатат. Сиз мына акыркы бир нече жылдан бери Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүсүз. Мына акыркы жылдары шайлоолордун жылы болбоду. Мисалы, алалы былтыркы эле шайлоо менен салыштыра келгенде, ошол кайрылуулардын, даттануулардын саны боюнча мындай салыштырып айтууга мүмкүнбү? Айтсак болот, өзүңүздөргө белгилүү, былтыркы 4-октябрга дайындалган шайлоодо, парламенттик шайлоодо 600дөн ашуун кайрылуулар келип түшкөн. Аларды тиешелүү мамлекеттик органдардын жана Борбор шайлоо комиссиясынын жумуш тобунда Борбор шайлоо комиссиясынын карамагында каралган. Бүгүнкү күнү мен азыр белгилегендей 81 шайлоо кайрылуу. Эми салыштырмалуу аз десек болот, бирок бул эми ар түрдүү бир себептерди болушу мүмкүн. Бир жагы шайлоону уюштуруучулар катары мамлекеттик органдардын ошол шайлоо өнөктүгүнүн ар бир этабына мындай бөлүп аткан убактысы, аларга кылынып аткан мамиле болсо, экинчи жагынан мен ошол биздин коомубуздун дагы саясий маданиятынын өсүп аткандын бир белгиси деп кабыл алам да. Мен кийинки суроону Динара айым сизге жолдоюн. Сиз акыркы бир нече жылдан бери шайлоолорго көз салып, бул кампаниянын өзгөчөлүгүн жакшы билесиз. Бул жолку үгүт өнөктүгү мурдага караганда бир топ мындай тынч, айрымдар мында активсиз өтүп жатат деп айтып жатышат да. Мунун себеби деле түшүнүктүү. Парламент мурдагыдай өкмөт курабайт, ыйгарым укуктары бир топ чектелди, ошого байланыштуу деген дагы түшүндүрмөлөр бар. Жалпы компаниянын жүрүшүнө сиз кандай баа бересиз? Мына бийлик дембедем айтып атпайбы? Тарыхта болбогондой таза шайлоо өткөрөбүз, бул үчүн шарттар түзүлүүдө. Чындыгында эле ошол убадалар мындай өзүнүн өтөөсүнө чыгып жатабы? Эми чын эле мурдагы шайлоого салыштырмалуу азыркы үгүт кампаниясы абдан тынч эле өтүп атат.
Балким бул жанагы мажоритардык системада киргизилип бир мандаттуу округтар болгон үчүн ал жерде талапкер жалгыз, ал мындай үйүнү мындай көп деле бардык өлкөгө жайылбайт, билинбейт. Алар өздөрүнүн округтарында эле иштеп атат. Ошондуктан бирок ошолорго партиялар карасак, партиялар деле салыштырмалуу мурдагы шайлоо менен эгерде карасак, алар дагы абдан мындай бир тынч үгүт жүргүзүп аткандай болуп атат да. Анан эми албетте бийлик таза шайлоо өткөзөбүз, бардык дүйнөгө ошонун баарын көргөзөбүз, кепилдик бере алабыз деген менен мына акыркы күндөрү мына мен өзүм деле ошо соц тармактарга жазгандай өзүнчө бир башка бир мандаттуу округтарда, мисалы Бишкектеги Бекешев Дастан дагы аны суракка чакырганы, анын жанагы жардамчыларын да бир мындай коркутуп бүгүн дагы суракка чакырып атканы ошол үгүт маселеси менен байланыштырып УКМК чакырып атат да. УКМК кандай анын тиешеси бар, ошондой үгүт компанияларга кандай тиешеси бар, эмне үчүн БШК унчукпай турганда УКМК ошого кийлешип атат деген ошондой суроолор жаралып атат. Анан эгерде ошонун баарын тең азыр өз убагында Борбор шайлоо комиссия балким баа бериш керек же түшүндүрүп айтып бериш керекпи УКМКнын ролу кандай экенин. Ушунун баарын айтмайынча кайрадан бир ушундай бир маанайда бузулуп багы нааразычылыкта, эми нааразычылык болуп кетпейт анча деле. Бирок багы ишенбестик жаңы эле азайып баштаган менен кайрадан балким ушул ишенбей калабы деген ошондой бир эме коркунучтар бар да. Мен кийинки суроону Өмүрбек мырза сизге жолдойм. Мына бул жолку шайлоодо айрым эски партиялар менен кошо жайнаган жаңы партиялар дагы катышып жатат. Андан сырткары бир мандаттуу округтардан талапкерлер катышууда. Анан бул жагдайды эске алганда болочок парламенттин курамын сиз кандай элестетип жатасыз? Айрым эксперттер ушул шайлоо далай саясатчылардын, талапкерлердин чыныгы, рейтингин, эл арасында кадыр баркын, дымагын көрсөтүшү мүмкүн деп жатат да. Чын эле ошондой болууга шарт түзүлдүбү? Биринчиден бүгүнкү күндө таза шайлоо деп туруп бир мотивация болуп атат да. Анткени бир жыл мурун кандай беспредел болду эле, кандай акча болду эле, кандай подкуп болду эле, мындай тарыхта болгон эмес. Ошонун жыйынтыгы мына бүгүнкү күндө баса белгилеп кетиш керек да. 5-6 эле киши алмашты. Президент алмашты, ген прокурор алмашты, Верховный сот алмашты, ГКМБ алмашты, министр алмашты. Калган эч ким алмашкан жок. Бирок алар тыянак чыгардыбы же жокпу азыр мына 10 күндөн кийин билебиз. Ошол эле мына член Центр бирком бир жыл мурун ушул жерден кырылыштык элек. Бул деле өзгөргөн жок, бирок бул азыр айтып атат, да өзгөрдү деп. Бирок мен участник эмесмин, ошон үчүн мен көп нерсени азыр айтканда калыс киши болуп турайын. Бул биринчиден, аны турмуш көрсөтөт 7 күндөн кийин. Анан президент азыр чоң жүк алды. Аябай дүйнө жүзүнө жар салышты, что таза шайлоо болот деп. Анын эмесин азыр көрөбүз. Это биринчи. Экинчиден кандай шайлоо келет? Кандай парламент келет? Кандай парламент келет? Менин жеке оюм, анан жана мен азыр көп эмелерди көрүп атам да өзүм дагы жанагы политологторду, тиги бу чын айтканда политологтордун баардыгы диванный политологтор болуп атат. Бирөөсү чын мындай өзүнүн териси менен билбей атат кандай парламент болот. Анткени алар эч качан эмеде иштеген эмес. Мажоритарный системада келген парламентте бул башка. Мен болсо депутат болчумун. Бирок качан 95-жылы депутат. Ошого карата анан кийин бүгүнкү күндөгү жанагы кандидаттардын баардыгын эле билебиз. Мына төртөөбүз сен деле баардыгын билесиң. Кто гарас деп коет. Бирок ошонун ичинен азыр келсе парламент күчтүү болот. Бул парламент. Не себептен? Бир принцип. Анткени бул парламенттин эмеси жок да, правасы. А правасы жок болгондон кийин бул именно парламентаризмдин бир жакшы жагы жана буря в стакане деп коет. Ошол жерден баары чечилиш керек. Бүт барды. Ошого алып келишет жана депутаттардын баарды көбү. Опытный депутаттар бар. Активдүү парламент болушу мүмкүн. Активдүү болот. Себеби депутатский расследование кылат, мыйзамды сактайт. Ошо менен жана чиновниктердин көбү коркок, жана кошоматчылар билинип калат да. Алардын баардыгы акелеп чуркап жүрөт. Анткени мурункуда жанагы лидер фракции тиги булар чечпейт да.
ар бирөө чечет, анан анын үстүнө кадыр аралаш болуп калбады. Чынды айтканда бүт эле мажоритарный менен келет. Келгенден кийин алар жана лидер партиялардын деле укпайт. Бардыгы өзүнүн авторитетине, өзүнүн округдорунда иштеп, анан көбүрөөк акыйкаттык болот деп атам да. Абжапар мырза, мен жана Өмүрбек мырзанын сөзүнөн улам сурагым келип атат да. Мисалы, былтыркы шайлоодон кийин деле ошол тиешелүү сабактар алындыбы? Анан мисалы, келип түшкөн арыздардын былтыркылар менен салыштырганда мазмуну боюнча кандай болуп атат? Өзгөчөлүктөр барбы? Албетте өзгөчөлүк бар. Былтыркы шайлоолордо, буга чейинки шайлоолордо мисалы сатып алуу фактылары боюнча мындай көпчүлүк, басымдуу көпчүлүгү болсо, же болбосо да жанагы форма 2 боюнча ушуга окшогон басымдуу көпчүлүк болуп атса, азыркы убакта биздин мен жана айтып аткандай, баягы коомдун саясий маданиятын жогорулаган дегеним азыр ошол баннерди туура эмес илгендиги жөнүндө, анын мазмуну жөнүндө ушундай бир арыздаттануулардын мазмуну башкачага бурулду да. Мындай бир бизде саясий чын эле бир конкуренция болуп аткандай элестетет да. Себеби мурда жөн эле бирөөнү бияка алып келип койду, анан колун кайрып алып кетиптир, андай мындай болгон ушундай фактылар көп болчу эле. Же болбосо бирөөнү жапырып бир жака тизмеге киргизип форма 2 деген ушуга окшогон маселелер болуп атса, азыр бизде ушундай чын эле саясий бир конкуренция болгондо мындай көрсөтүп турат да. Саясий конкуренция болгон жакшы, анан бул жолу Элвир айым сиз деле көз салып турсаңыз керек, сырттан талапкерлердин программасы тууралуу көп маалымат айтылбагандай да. Кайсы бир деңгээлде талапкерлер ушу элге өзүн өзү тааныштыруу менен алек болуп жаткандай. Мисалы, эл талапкерди эмнеге таянып тандайт бул жолу? Сиз ошо шайлоо кампанияларын өткөрдүңүз. Мен 2015-жылы партиянын тизмесине келгемди, анда дагы аялдардын квотасы менен келгенбиз. Азыркы болсо партиянын ичинде абдан чоң атаандаштык болуп атат да. Партиянын ичинде кадимкидей эле мажоритардык система менен келип атабыз деп, эми мурдакы коллегалар менен, депутаттар менен, азыркы жаңы келген жаңы жүздөр менен, эски жүздөр коллегалар менен сүйлөшсөм, алардын баары айтып атат, абдан конкуренттүү болуп атат депчи. Биз партиянын ичинде бири-бирибиз менен атаандашып атабыз деп. Бирок эл астына чыкканда өзүбүздү тааныштырып, анан элди мындай кадимкидей мурда былтыркыга караганда, былтыр катышкан кандидаттар айтып сөзүнөн да кыйыныраак болуп атат, элдин маанайы башкача болуп атат. Эл анан бул да парламент көбүрөөк узагыраак отуруп калып, элдин көңүлү калгандай болуп атат да. Анан маанайы көп маанайы жок дегендей болуп атат. Скептикалык бир аз ошондой болуп атат да, сөздүн ачыгы. Анан Абжапар мырзага мен кайра суроо берейин. Борбордук шайлоо комиссиясы сиз белгилеп өткөндөй мыйзам бузуулар, арыздаттанууларга байланыштуу мындай акчалай айыппулдарды салып атпайбы? Анан административдик ресурсунайынан окуу жайлардын ректоруна чейин кызматынан алынган учурлар да болду. Бирок ошол учурда бийликтин атын оозанып, жерлерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө басым жасаган окуялар да катталды. Акыркы Сузактагы окуяны эске алгандачы. Анан бийликтин ушу добуштарды сатпоо боюнча көрүп жаткан чаралары канчалык бардык талапкерлерге тегиз болуп жатат? Эми бардык жерде биз мониторинг этип атабыз. Тиешелүү ар бир округдарда биздин ушул округдук комиссияларыбыз, ал жерде жумушчу топтор аркылуу биз маалыматтарды алганга, анан ошол жердеги укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн дагы биз маалыматтарды алганга аракет кылып атабыз. Эми жалпы мындай картинаны билиш үчүн. Менин оюмча азыркы көрүлүп аткан чаралар сөзсүз түрдө өзүнүн бир пайдасын, оң жагын берип атат. Мисалы, ошол эле бир суракка чакырганы, же болбосо бир чиновникти кызматтан алганы, жөн эле мындай бир оюндун эрежесин, ошол шайлоо кампаниянын эрежесин эстетип тургандагы бир бул бир алдын ала турган бир профилактикалык бир чаралар болот да. Ошондой чаралар менин оюмча азыр таасир болуп атат. Ошо мен сөзүмдүн башында да айттым эле, ушундай көрүлгөн чаралардын эмесин мындай негизи таасири бүгүнкү күндөгү болуп аткан иштер. Бирок былтыркы шайлоонун алдында деле ушул сыяктуу чечимдер, айыппулдар салынган да, анан балким кескин чараларга барса мындан дагы жакшы сабак болмок беле деген. Сөзсүз түрдө биз Борбордук шайлоо комиссиясындагы азыр кээ бирки маселелерди мына бизге укук коргоо органдары өзүнүн корутундуларын берип атат. Андан сырткары биз дагы мындай чечимдерди кабыл алганда, мисалы бир эле факты болсо же бир эле баягы эрежени бузган болсо, ага
сразу эле кескин чараларды көргөн дагы мыйзамда өзүнүн жол жобосу бар да. Биринчи эскертүү бериш керек. Андан кийин эң аягында анын каттоосун жокко чыгаруу, анан кийин эгерде ошого татыктуу болгон болсо анда кылмыш жоопкерчилигине дагы өткөзүп берүү боюнча. Азыр ушул мына өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарынан анан бизде ачык булактарда турат биздин жумушчу топтордун же болбосо Борбор шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимдер. Алардын жыйынтыгы менен мисалы чогулуп келип ар бир саясий партияларга. Борбор шайлоо комиссиясына карата басым жокпу бүгүн? Жок, мен сезбей элем андай басымда. Мен жанарайым ушул эле суроонучу жана бийликке баарына бирдей шарт түзөбүз дегени канчалык деңгээлде тегиз колдонулуп атат? Мен бул шайлоолорду уже бир экинчи шайлоо мен көзөмөлдө жүргүзгөн жокмун. Ошондуктан мындай так айта албайм. Жер-жерлерде кандай болуп атканын мен билбейм, бирок ошол эле соц тармактарда, ачык булактарда болуп аткан эле маалыматты мен да ошо угуп атам да. Ал эми канчалык ошонун баары тең мындай шарт түзүлүп атканын деген мен ойлойм, жанагы атайын көзөмөлдө жүргүзүп аткан уюмдар өзүлөрү айтыш керек. Менимче азыр ошол шайлоого барып атканы, биринчиден тынч өтүп атканы бул ошол үгүт компаниянын өзүнүн бир мындай эрежелери кичине курчуганы. Анан ошол жанагы бир радикалдуу бир мераларды киргизбеді. Ошол ОШМУнун ректорун алып таштап, анан дагы ушундай болгондо, мен ойлойм ошонун баары чын эле таасир кылып, баягы жер-жерлерде балким админ ресурс колдонобуз деген адамдар болсо дагы алар ошондон коркуп кичине мындай өзүн карманып турганы ошондой. Бирок кайрадан ошондо бирөө кармалса, эгерде ал бийлик тарабынан талапкер болуп атса же наоборот баягы оппонент болсо, ошолорго кандай чаралар көрүлүп атканы азыр белгисиз. Мунун баарын билбейм. Ошол 10 күндүн ичинде обычно мындай баягы аябай накаляться этип мындай курчуп атканда ошондо балким билинет. Азыр мындай шайлоонун ошол мүнөзүн, температурасын аныктоочу акыркы 10 күндү дагы карашыбыз керек. Биз азыр сиз Өбүрөк мырза айтып өтпөдүңүзбү? Бул жолу жана конституцияга өзгөргөнү же болсо башкаруу системасы өзгөргөнү менен парламенттин курамы мурдагыларга караганда дагы жакшырышы мүмкүн. Деги эле парламенттин деңгээли, андагы маанай өзгөрүшү мүмкүн депчи. Анан дал ушул бийлик аны өзгөртүүгө ошондой болушуна кызыктарбы? Деги эле парламент көз карандысыз болуш үчүн эмнелерге көңүл бурушу керек? Парламент көз карандысыз болуш үчүн таза шайлоо болуш керек. Кыргызстанда таза шайлоо дегенче бул биринчи очередь бул подкуп. Жана бүт эле кишилер айтып атпайбы? Адым ресурс. Каяктагы адым ресурс, если бийликтин авторитети нөл болсо? Ошо просто подкупка булар бизнеске, айыл өкмөтүнөн баштап, домкомдордун баштап туруп баардыгы бизнеске кирип кеткен. Партиянын лидерлери менен эми өзүң ойлойсуңбу? Bir mandat 500 bin dolarга чейин келсе, биздин Кыргызстанда айлыктар менен 500 полмиллиона доллар. Биз ушул эле азаттыктын эмесинде тиги жылы мен айткам, bir партия жанагы бийликтин камчы чапкан партиясы экөө 50 миллион долларга чейин сарптаган. Буну эсептебедик да биз. Эми ошолор эле бүт кандидаттар кадыр жер-жерлерде башка партияларга кирип кеткен. Ошол эле Мекеним, ошол эле Биримдиктин балдары, Кыргызстандын балдары, башка эле партиялардын арасында буларды көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деген. Булар азыр опытный. Подполье кирди, президент катуу айтып атат, МВД айтып атат, ГКМБ айтып атат, алар билет да коркуп атат. Бирок булардын баардыгы все равно иштейт. Мына ГКМБнын председатель айтып атпайбы? 2 күн калганда акча таркатат деп. Буларда налаженный схема да. 1 жыл мурун эле жана 50 миллион доллар таркатып аткандар. Булардыгы мына азыр 3000 сом көмүр дегенде каяктан келтирип жана Мурманский көчөсүнө келишти баардыгы. Жана анда тимди извини, 300 доллардан берип атты бир голоска. Өтөбүз дегендер. Ошолор азыр подпольный, мына бүгүн тобокелчиликке барышы мүмкүнбү ошол шайлоо жакындаганда? Ошон үчүн алар бийликчил, анан оппозиция деп. Не себептен кээ бир аткаминерлер азыр президентке болушуп атат. Негизи болушпаш керек по этике госслужащий. Мен
мен бийликчилмин деп барган партиялар жанагы ошолор болуш керек болчу да. Бирөөсү азыр сөз сүйлөбөйт, лишь бы мен депутатка барам дейт. Анан эмне себептен азыр көбү парламентке депутаттыкка барып атат? Анткени азыр Кыргызстанда нестабильно. Андан көрө мен депутатский мандатты алып туруп 5 жыл на всякий случай отуруп турам обоймада дегендер толтура. Анан кийин бандиттер боюнча, криминал боюнча. Мен ошол суроону сурайын деп аткам сизден. Алар тиги жылы укмушта да катышкан. Бул жолу? Бул жолу округдарда тиги поддержка болуп атабы билбейбиз азыр. Ошол жөн жок. Анан кече показной кылып туруп аларды чакырбады, видеолорун көрсөттү. Уже какой-то телодвижение бар, мотивация бар деп атпаймынбы? Бирок ошонун бардыгын башка эмелер дагы ушуну аткарыш керек, жерлерде. Азыр эми баягы жыйынтык чыгаруу азырынча эрте экен да. Жок, анан кийин мындай да бардыгыбыз билебиз. Сооронбай Жээнбековдун убагында деле түштүктө беспредел болгон. Бардыгыбыз билебиз. Кандай гана эмелерге барган. По максимуму добуш алабыз, а бу жерде Бишкекте бу жерде калп эле мындай фон создавать этип койгон. Если азыр ошо жолго түшүп алса, 10 күндө эле билинет анын бардыгы. Анда президентти бардыгы позвать этет. Бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевго бул командасына бүгүнкү иштеп атканы бул чоң экзамен. Бирок мен айтып атам, жана Центризбиркомдун мына булар кечеги эле вывод чыгардыбы, чыгарган жокпу? Потому что мына ГКМБнын президенти ал жөнүндө сурайбыз. Жок, мурункусу качып жүрөт. Прокурор качып жүрөт. МВД качып жүрөт. Бир уголовное дело жок. Мен кийинки суроону Эльвира айымга жолдойм. Мисалы парламенттин курамы жөнүндө, анын кадыр баркы компетенттүүлүгү жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Парламенттин ошол көз карандысыздыгы, парламенттин сапаты, деңгээли, анын курамынан көз карандыбы? Мисалы сиз депутат болдуңуз, ичинен билесиз. Эми 2 жумадан кийин канча күн калды? 2 жумадан азыраак калды го. Эл тандап региондордо азыр бир партиянын ичинде бир мандат болуп калбадыбы? Ошол жердешчилик кайра эле бар эскиче. Не профессионалдык жагынан каралбайт да, жердешчилик. Биздин жигит, биздин кыз деп кайра эле ошондой эле шайлоо. Бул эми илгертен бери келе жаткан нерселер болуп жатат. Анан арасынан канчалык компетенттүү, канчалык профессионал, именно юристтер, экономисттер келерин, принципиалдуу адамдар кандай келери азыр мен үчүн бул азырынча белгисиз да. Реклама былтыркыга караганда реклама азыраак болуп атат. Былтыркыга караганда үгүт иштери мындай таптакыр эле дым чыкпай эле тынч өтүп атат да. Мен үчүн таң калчу. Бунун бир себеби Өрмөк мырза айтып кеткендей, подпольный подкуп схемасы даяр турат, бул бир жагы. Экинчи жагы деген мүмкүн чын эле мындай админ ресурс колдонуудан корккон мамлекеттик кызматкерлер, ошол айыл өкмөттөр, акимдер унчукпай аралашпай отурат. Билбейм да, буну эми көрөбүз да. Мен эми региондорго барып катышкан жокмун. Анан дагы бир өзгөчөлүк, бул жолку шайлоодо талапкерлердин арасында буга чейин кылмыш козголуп, мындай өтө резонанстуу, анан ошолор кайрадан эле ошо партияларга кирип бир мандаттуу округдардан баратпайбы? Мисалы соттун чечими чыкканчы, Абжапар мырза, албетте алардын каттоого алууда Борборлук шайлоо комиссиясы караса керек. Бирок ошолор боюнча жарандарга, биздин шайлоочуларга түшүндүрө кетсеңиз, алардын баардыгы дыккат текшерилдиби? Албетте, талапкерлердин документтери берилгенден кийин Борборлук шайлоо комиссиясында 10 күн болду, жок дегенде. 10 күн ичинде тиешелүү мамлекеттик органдардан ошол справкаларды, тиешелүү корутундуларды алгандан кийин каттоону жүзөгө ашырды. Айрым сиз айтып аткан ушундай кылмыш жада калса соту жүрүп атпайбы? Бүгүн прокуратура 15 жылга кес деп аткан талапкерлер болуп атат. Эми ушундай эгерде ушул азыр сиз айтып аткан маселе болгон болсо, соттун айыптоочу өкүмү күчүнө кирген болсо, кайсы стадияда болсо дагы депутат болуп мандат алып отурганда деле соттун айыптоочу өкүмү күчүнө кирген болсо, анын депутаттык ыйгарымдыктары мөөнөт номерде токтолууга жатат. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Азыркы кезде ушул соттуулугу бар, соттуулугу жоюлбаган, алып салынбаган талапкерлерди, мисалы ар бирине биз тиешелүү мисалы маалымат борборунан, ички иштер министрлигинен жарандуулугу боюнча бардыгын текшерип бүткөн жокпуз. Жарандуулук башка мамлекеттин жарандуулугу бар жок экен. Бирок өзүнүн баягы макулдугу менен азыркы күндө ушул тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте ал жарандуулук боюнча дагы маселелер күн тартибинен алып салынган жок.
өзү менде жок деп баягы катын берди. Аны азыр тиешелүү мамлекеттик органдар менен обработка болуп атат. Ал анын корутундусуна жараша ага дагы кайсыл стадияда болсо дагы аны шайлоого чейин болобу, шайлоодон кийин болобу, мандат алып отургандан кийин дагы мисалы коомчулукта болот. Талкуу болгону мисалы айрымдарга жана прокуратура айыптуу сурап атат, айрымдар болсо ошол талапкер болуп алып тиги тергөө абагынын ичинде отуруп атпайбы? Эми баягы бул деле кыска убакыт, мисалы 1 айлык убакыттын ичинде ошол тергөө мүмкүн токтолуп турат. Анан кийин бул кайсы стадияда болсо дегеним бул улана берет. Эгерде депутат болгондон кийин деле депутаттын үстүндөгү кылмыш иши турган болсо тергөөлдөн бошотулбайт баары бир. Ал үчүн сот органдары дагы өкүмдөрдү чыгарышы мүмкүн. Албетте, бул нерсени сиз ошо мыйзам боюнча айтып атпайсызбы? Соттуулугу жоюлду же болбосо соттуулугу боюнча чечим жок депчи. Жана Айым, ушул моралдык жагынан да мен сурагым келип атат да. Мисалы талапкерлер албетте ал Кыргызстандын жараны шайлоого жана шайлоонууга укугу бар. Бирок мисалы былтыр эле ошо ири коррупциялык иштерге тиешеси бар деп айтып чыгып эле анан бүгүн талапкер болуп калгандарды сиз кандай кабыл алып атасыз? Мен негизи сотторго көп ишенбейм. Биздин сот деген системасы реформадан өткөн жок. Канчалык жылдан бери биз сот реформа жасайбыз деген менен, бирок любой сотту деген сатып алса болот деген ал деген далилденген. Албетте ал жерде бүт ошол эле соттордун баары тең алмашкан жок. Ошондуктан ошондой чечимдерди чыгара берет. Бул биринчиден. Анан эми борбор шайлоо комиссия канчалык ошондой өзүнүн деңгээли азыр мына жогорулады, иштеп атып, ошо мыйзам эмени караган менен, бирок башка тиешелүү органдар, ошол эле сот системасы, сот органдары, УКМК болобу же дагы ИИМ болобу, ошолордун баары тең, алар дагы мыйзамды, ошол моралдык, принципиалдык эмелерди дагы колдонуш керек да. Бирок тилекке каршы ал болбой калып атат. Ошо мунун баары айланып келе жана келечекте парламенттин кадыр баркына мындай көлөкө түшүрчүдөй болуп калып атпайбы? Бизде азыр ушул жаш жаңы баш мыйзам боюнча келечектеги парламент кандай ыйгарым укуктарга ээ болгондугун, эмнелер өзгөргөндүгү тууралуу кыскача бир түшүндүрмө эксплейнер бар эле, ошону көрүп алып анан талкуубузду улантсак. Апрель айында кабыл алынган жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңештин саны да салмагы да өзгөрдү. Эми жаңы чакырылышта мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болот. Эл өкүлдөрү фракцияларга же депутаттык топторго бириге алганы менен мурдагыдай коалициялык көпчүлүк түзүлбөйт. Оппозициячыл партияларга да өзүнчө макам берилбейт. Жаңы парламент мурдагыдай өкмөттү түзбөйт. Болгону президент аныктаган өкмөттүн курамы менен түзүмүнө макулдук берет. Натыйжада депутаттар өкмөттү отставкага кетире алышпайт. Кайсы бир министрдин ишмердигине байланыштуу президентке сунуш гана жөнөтө алат. 2010 жылкы конституция боюнча жогорку кеңеште референдум дайындоо укугу бар эле. Эми депутаттар президентке ушундай сунуш менен гана кайрыла алат. Баса 6-чы чакырылыштан айырмаланып, жаңы чакырылыштын депутаттарын артка чакыртып алса да болот. Буга чейин өзгөчө оор кылмыш жасаган депутаттарды жогорку кеңештин уруксаты жок кылмышка тартууга мүмкүнчүлүк бар эле. Эми кайсы бир депутатты кылмыш жасаган жеринде кармалган учурда гана парламенттин макулдугу жок жоопко тартса болот. Айтмакчы, парламентте президентке импичмент жарыялоо процедурасы да салыштырмалуу татаалдашты. Буга чейин президентке айып коюу үчүн жогорку кеңешке башкы прокуратуранын корутундусу жетиштүү болсо, эми айып коюу жол жобосу сакталып сакталбаганы тууралуу Конституциялык соттун да тыянагы керек. Буга чейин парламенттеги коалициялык көпчүлүк менен оппозиция борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн көбүн же 3төн 2син шайлап келген. Мындан ары жаңы парламент БШКнын жарымын гана шайлайт. Калган жарымын президент тандайт. Парламентте мыйзам чыгаруудан тышкары бир катар органдардын отчетторун угуу сыяктуу айрым көзөмөл функциялары сакталган. Кантсе да быйыл жазында Венеция комиссиясы жаңы конституциянын долбоорунда парламенттин ролу кыйла алсырап калганын белгилеген эле. Өмүрбек мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойм. Жаңы эле айтылып өткөндөй, бул жолу өзгөчөлүк катары депутаттарды артка чакырып алуу деген норма киргизилбедиби? 78-биринде деп атышат. Ал кандай иштеши мүмкүн? Ал депутаттардын иргелишине, сапатын арттырууга салым кошобу же болбосо бийликтин таасир этүү инструменти болуп калбайбы? Негизи Кыргызстанда бүгүн целом алсак,
бүт эле каторжанин деп коет да, мурунку отуруп чыккандар или кийин дагы отура тургандар болуп калды. Даже мына мен 2 жолу отуруп чыктым, так, бир эмес. Бизден президенттен баштап бүт эле ГКМБ бүт эле эмелер ранее судимые, так, отуруп чыккандар. Анткени биз аябай жакшы билебиз, что такое политическое преследование, что такое независимый сот барбы, жокпу, кандай ойнойт. Ошону ачыгын айтыш керек. Силер бизди эксперт катары чакыргандан кийин биз экспертти сыяктуу эле токотер жерин айтып берели. Да? Ошон үчүн мына казыр айтып атпайбы? Тигини арыз түштү, бул арыз түштү. Тиги жылкы парламентти ким эметти эле мурункусун шопур кылган. Списокты барын шопур кылып туруп, парламентке барасыңар деген. Кийинкисин Жээнбектин убагында Алмамбет Салиев кылды. Ал түрмөдө өзү отурат казыр. Казыркыда эми башкача мотивация болуп атат, ошонун аягын казыр 10 күндөн көрөбүз. Жана депутаттар чакыртып алуу боюнча эми чакыртуу боюнча это на фоне вот этого, понимаешь? Это же мелочь-то, мелочь. Анан жана эми боюнча, мыйзам сакталуу боюнча чын эле таза шайлоо болом дегенде административно подкуп эле эмес, бүт мыйзамдардын конституционный эмелердин баары сакташ керек болчу бүгүнкү күндө. Анан жана сен суроо берип аткандай, если он не осужденный, приговор жок болсо, алардын баардыгы конституция боюнча бүт баардыгы катышат. И катышсын. Аны жамандаганга эч кимдин акысы жок. Болбосо баардыгыбызды эле жамандай бербейт беле? Это биринчи. Экинчиден, мына Равшан Жээнбеков боюнча эми ошонун аягына чейин чыгарып эле жана теледебатка алып келип койсоңор, силердин аброюңар өсмөк да. Таза шайлоо деп туруп. А то зарегистрировали эле аны. А бирок жана эмеге сот эмеге жанагы дебатка алып келбей койдуңар. Силердер айтсаңар болмок, потому что президент айтпады таза шайлоо өткөрөлү дегенден калган мыйзамды сактай турган ступенчатый эмелер, а калгандары эмне? Коркок, тиги эмеден калгандар бардыгы, понимаешь? Ошолор подводить этип атпайбы? Анан президенттер жумуштан кеткенден эле, ой, меня окружение подвел, мен тигиге ишендим эле, буга ишендим эле. Албетте, мыйзамдарга эскертип кетейин, эми шайлоо мыйзамдарын алайык. Кайсы бир талапкердин атын атоодон бир аз мен макулмун. Ошо соттор алмашкан жок, эч ким алмашкан жок. Ошо 6 киши алмашты, бирок система ошол эле калган. Ошонун баары тең азыр эми башкача иштеп калдыбы деген суроо да. Жок, бирок жанагындай пасыл болгондон кийинчи ошолор эле биз оңолдук деп туруп көрсөтүш керек да. Биз тиги жылы оңолгон эмеспиз. Азыр биз оңолдук деп мына Центризбирком баш болуп шайлды бардыгы. Мына биз оңолдук деп туруп мыйзам жолуна түшүш керек болчу да. Мен дайыр рет эскерте кетейин, эми биздин мыйзамдарга ылайык кайсы бир талапкердин атын атоодон же болбосо ага үгүт кылуудан алысыраак бололу. Мисал катары да. Албетте. Мен Элвира айымга жолдогум келип атат да, мына сиз парламентте да болдуңуз, өкмөттө да иштедиңиз, анан парламент бийликке сын айта алган эркиндигин, күчүн, көз карандысыздыгын канткенде сактай алат. Буга чейинки парламентте ушул укуктары, ыйгарым укуктары көп болгону менен көшөк артында ошо президенттин кабак кашын карап келген депутаттар мындай өздөрү эле мойнуна алышы эмес беле? Саналуу эле депутаттар өзүнүн мындай пикирлерин айтпаса. Эми бул жерде деген буга чейин 30 жылда бир мындай неме традиция болуп калса керек. Өкмөт мүчөлөрүнө депутаттардын чалуулары, анан кадрлар боюнча маселени чечип бер деген кайрылууларды мен иштеп жатканда деле көп болуп жатты, бирок ал жерден мен мүмкүн мүнөзүмө жараша ал кишилер деле түшүндү болуш керек. Жооп кыска эле жооп болгондо. Бирок бул бир жагы, экинчи жагы деген такыр өкмөткө мындай сын айта албаган парламент болсо бул да кыйын. Бул эки жактын да эки крайность болуп калат да. Туура эмес. Көз карандысын сакташ үчүн эмне кылыш керек? Өкмөттүн? Жок, парламенттин. Парламент өзүнүн. Мисалы, жаңы мыйзамдын алкагында азыркы шартта. Мен ойлойм бул мындай ачык айкын иштеген депутаттарды, эл менен тыгыз байланыштуу болгон, анан азыр бүгүнкү күндө соц тармактар аркылуу эле отчет берип турган депутаттарды эл деле тааныйт болуш керек. Азыркыга чейин койсом болобу? Көз карандылыкты сакташ үчүн биз бүгүнкү күндө президентский өлкөбүз. Бүт бардыгы бийлик эки тизгин бир чылбыр президентте. Ошон үчүн парламентте казыр мына жаштар келебиз деп атат. Бул площадка болуш керек. Именно политический площадка болуш керек. Анткени колунан эчтеке келбейт, член правительстволорду назначать эте албайт, эчтекеге влиять эте албайт, бирок мыйзамдуулукту сактаган боюнча
жакшы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча, анан депутатский расследование боюнча и неправительственный организациялар менен средства массовой информации менен тыгыз иштеп туруп, абройду көтөрүп туруп, независимость алып келиш керек. И международный организациялар менен иштеш керек. Мына биз, мен депутат болуп кеттим, мен дагы жаш болчумун, 35 жашта болчубуз. Биз жана министрлерди, Аскар Акаевди, башка жана секретарларын, дос секретарларын бардыгын сокчубуз. Мажоритардык системада. Азыр деле ошондой. Ооба. Бүгүн ошо президенттик аппараттын өкүлү Аскар Бешимов тегерек столдо ошо айтты, кийинки парламент өзүнүн чыныгы функцияларын аткарат. Ал деген мыйзам чыгарат, көзөмөл жүргүзөт, анан өкүлчүлүк кылат. Буга чейинки парламент бир аз андан тайып кеткен дегендейчи. Чындыгында эле бул эми эки тараптуу да. Президенттик администрация, президент баш болуп, ошол парламентти көзөмөлгө алууга аракет кылабы, анан ага парламент жол береби дегендейчи, кантип туруштук берет деген. Сизде кандай прогноз? Жок, биринчиден биз мыйзамды карашыбыз керек да. Мына конституция боюнча албетте баягы парламенттин көп эле полномочияларын алып койду. Көз карансыздыгын дагы алып койду. Анткени баягы артына эме чакырып алат дегени бул албетте бир жагынан жакшы, анткени шайлоочулар баары тең айтат. Ооба, эгерде өзүнүн убадасын аткарбаса, биз аны чакыртып алабыз деп. Бирок бул жерде дагы бир таяк барып турат. Президент азыр деген дагы конституцияга элдик курултай деп киргизген. Ал элдик курултай деген бул өзүнчө кеңеш. Ал кеңеш президенттин алдында түзүлөт, президент менен түзүлөт, жалгыз президент менен түзүлөт да, аны башка эч ким түзө албайт экен. Ошол элдик курултай эмнегедир президент менен түзүлүп, анан кийин ошол депутатты чакыртып алганга ошондой укук берилип атат азырчы. Вот мына мен атайын ушуну алып келгеним, азыркы регламент деген өзгөрүүлөр киргизилип атыптыр. Анан эми бул регламент деген азыр ачык эмеде жок, публично илинген жок, талкууда да жок. Бирок эң биринчи долбоорун биз ошо карап чыкканбыз. Ошол жерде ошондой сунуш бар. Элдик курултай, президент менен түзүлгөн элдик курултай депутатты чакырып алат. Демек, азыр биз айтып атабыз, эгерде мына оппозиция болобу, кандай принципиалдуу адамдар да келип, көзөмөлдө жүргүзөбү, запрос кылат, ага деген ошондой шарттар түзүлбөсө дагы ал өзү принципиалдуу анын баарын иштетсе болот. Бирок ошолорду ооз жапканга аракеттер, ошол менен элдик курултай болобу, башка жолдор менен ошону деген чакыртып алып. То есть эл деле аны чакырткысы келбегенде да башка механизмдер менен аны чакыртып алганга ошондой коркунучтар бар. Мен кандай гана абал болбосун, Абжапар мырза мына шайлоонун жүрүшүндө ошол тиешелүү органдардын, бийликтин аракетинен көп нерсе көз каранды экен деген буга чейинки окуялар көрсөтпөдү. Анан бийлик мурдагы окуялардан сабак алып, бул жолу бардык шарттар түзүлөрүн айтып жатат. Бирок элге өткөн окуялар сабак болду, туура жазуу, тандоо жазуу үчүн бүгүнкү күндө бардык шарттар түзүлдүбү? Албетте, азыр ошол мыйзамда каралган шарттардын бардыгы шайлоочулардын келип эркин келип өзүнүн тандоосун жасоо үчүн мындай бир шарттар толук түзүлдү. Бардык категориядагы жарандар үчүн түзүлдү. Бул добуш берүү участогунан баштап, ошол шайлоо дайындалган күндөн бери ошол көрүлүп аткан иш-чаралардын жыйындысы менен да. Анан азыр эми элге маалыматтык дагы кампания азыр жүрүп атат. Мисалы, азыркы ушундай аралаш система менен өтүп атканда көпчүлүк мындай коомчулукта ушундай түшүнбөгөн маселелерге биз атайын роликтерди, тиешелүү маалыматтык кампанияны өткөзүп атабыз. Менин оюмча дагы мындан ары дагы талапкерлер, саясий партиялар жөнүндө маалыматтарды биз ар бир шайлоо участкага, ар бир кабинага талапкерлер, саясий партиялар жөнүндө маалыматтарды коебуз. Ошол мезгилде дагы тандоо жасоо үчүн шарт болот деп эсептейм. Анан жанагы сиздин маселеге канчалык көз карандысыз болот парламент дегениңизге мен өзүм оюмду айтып коеюн. Сиз дагы экс депутат катары. Анан азыр мисалы мурда бир эле бажоодон же башка бирөөдөн көз каранды эмес депутаттар. Ал лидер фракциядан да көз каранды эле. Анткени алар тиешелүү өлчөмдө бир каражаты менен тизмеде алдыраак туруш үчүн же болбосо башка бир критерийлер бар эле ошол үчүн. Азыр мындай бир чыныгы көз карандысыз
депутаттар келет дегеним ошол бир мандаттуу округтарда болобу, саясий партиянын тизмесиндеги талапкерлер болобу, алар чыныгы ар бир шайлоочунун добушун алып келет. Алар фракциянын лидеринен же болбосо башка бирөөдөн менин оюмча мындай көп көз каранды болбойт. Анткени мурда башка бир критерийлер менен деп атпайбызбы? Ошого байланыштуу болсо азыр чыныгы элдин добушун алып келет деп ойлойм да. Ошол элдин чыныгы добушун алып келген, мисалы, кээ бир мурда бирөөлөрдүн тагдырын чечип биринчиге коюп коем, 50-чүгө коюп коем деп турган лидерлер өзү парламентке келбей калышы мүмкүн. Элдин сыноо. Ошон үчүн элдин элегинен өткөн, анан өзүбүздө бир кыргызда сөз бар, элдин элегинен өткөн бул сыноо жок. Ошон үчүн жоопкерчилик анан ишеним берет деп атасыз да. Албетте ошол элдин добушун алып аткандан кийин жоопкерчилиги да болот. Анан элдин элегинен баары бир кандай болгон күндө дагы элдин элегинен өткөн гана кишилер келет да. Мен сизге дайыр кошумча суроо бергим келип атат. Мына бүгүн шайлоочуга тандоо кылуу үчүн ашып кетсе 10 күндүк убакыт калды. 10 күнгө да жетпеген. Эмнеге көңүл бурушу керек? Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары. Мисалы, шайлоочуга сиз эмнелерди кеңеш берет элеңиз? Азыр эми жалпы эле баягы стандарттуу айтылып аткан ушундай сатып алууга, добушун сатпаганга бар турушубуз керек. Эми ушунчалык мындай бир аракет болуп аткандан кийин биздин шайлоочулар дагы ушуга мындай кадыресе бурулуш керек биринчиден. Анан кийинкиси, мына шайлоонун бир татаал система деп өзүнчө мындай бир кармап көрбөгөндөн кийин ушундай сезилиши мүмкүн. Бирок тандоо жасоодо ошол бир мандаттуу шайлоо округунда бирден талапкерге, ал эми пропорционалдык системада ошол саясий партиянын бирөөсүнө жана анын ичинде талапкердин бирөөсүнө гана добуш бериш керек. Эгерде эч кимиси жакпаса анда баарына каршы деген позиция бар, ошого добуш бериш керек. Эгерде мындан башкача болуп калган болсо анда бюллетень жараксыз болуп калат. Анан айта турган дагы нерсе кошумча, бул ылдыйкы чек болбогондон кийин катышуунун шайлоочулардын баардыгы келип катышса деп айтат элем. Себеби башка катышпагандардын эсебинен алардын ордуна башка бирөөлөр келип, мисалы 1000 киши келип шайлаган өзүнчө, мисалы 100 киши келип шайлаган өзүнчө. Электин мындай катуураак болгонун сурайт элем. Азыр эми мындай жалпы эле өлкөдө, дүйнөдө деле жанагы пандемиянын кесепетинен, таасиринен азык-түлүккө, күйүүчү майга бардыгына баа өсүп атат. Экономикалык кырдаалга байланыштуу бир топ маселелер бар да, Өмүрбек мырза. Дал ушундай шартта албетте бийликтин шайлоону адилет, таза өткөрөбүз деген тилеги жакшы, бирок дагы эмнелерге көңүл бурушу керек? Только мыйзамдык ушул нерселерде да добуш берүүгө таасир этиши мүмкүн. Шайлоо убагында бийлик деген дистанцияны кармаш керек и мыйзамдуулукту сакташ керек. Бул конституционный жол. Болду. Башка эчтеке кылбаш керек. Көзөмөл берде эметпеш керек. И генеральный прокурордун берде эмеси зор болот. Көзөмөл кылыш керек. Прокурорский надзор аябай көзөмөлдөш керек. Анткени президент бүгүнкү күндө айтты. Калгандары эми иштесин. И Центризбиркомдагы гласностьты көбүрөөк эметиш керек да. И башка эчтеке жок. Эльвира айым, мен жаңы эле санап өткөн факторлор, жанагы элдин добуш берүүсүнө, ошо активдүүлүгүнө таасир этиши мүмкүнбү? Ооба. Өмүрбек мырза, мен жана айтып атпайбы, буга менен сизге шылтоо атам да. Сатып алуу схемалар бар деп. Ал схемалар жокко чыккан жок такыр. Ошол схемаларды колдонушуп региондордо элдин мындай кыйын социалдык экономикалык кыйын учуру менен колдонуп келе турган мындай эмелер көп да, тобокелчиликтер көп болуп атат да. Эми сөздүн ачыгы азыр ошол таасир этиши мүмкүн. Анан жалпы элдин маанайда мындай начар эмес, эми көңүл калгандай болуп атат да. Эл активдүү катышпайт деп Абжапар мырза айтып атат. Активдүү шайлоого деле явка абдан ылдый болот деп уже прогноздор келип атышат. Абдан аз эл барат деп. Анан бул жерден сөзсүз түрдө 5 жылда бир жолу колуна түшө турган бийликти шайлоо бийлиги, мүмкүнчүлүк бул бийлик бир күндө 6 миллион кыргыз элибиз ошол бийликти колуна алат. Ошол күнү тандоодон
конокко барып же той топур бул суббота воскресенье болуп калат да негизичи. Баш тартып туруп ошол менин тагдырымды бул менин районумда, менин округумда, жалпы менин мамлекетимде ким чечет дегенде ошо мен да мындай жакшы тилек менен айтат элем. Былтыр октябрь окуясынан кийин мына 1 жыл болду. Жаңы жүздөр келсин деген чоң үмүт менен ошол октябрь окуясы болгон да. Бирок бул жолу кайра эле ошол эски адамдар аралашып, кайра эле жаңы партиялар менен 4-5 партияны алмашкан адамдар эле кайра эле аттанып келе жатышат. Анан арасынан мында уже азыр чыгып атпайбы, подкуптар болуп атат. Ошол иштер козголуп атат. Бунун баары бийлик тарабынан туура нерселер, бирок региондордо көзөмөлгө арыздар түшсө да көзөмөлгө алынбай калса, кийинки бунун кесепеттери абдан мындай чоң болот деп ойлойм. Динара айым, биз айтып атпайбызбы ошо шайлоо кампаниясынын катышуучулары, талапкерлер, бийлик, уюштуруучулар эле эмес, негизгиси ошо шайлоочулар депчи. Анан мына буга чейинки 3 бийлик алмашууга негизги себеп болгон шайлоодон кийин шайлоочулар эл кайсы бир саясий маданияты жогорулап, мындай сабак алдыбы? Мен ойлойм, эми окуя сайын эле багы эми сабак алынып атат. Анан азыр жаштар деле абдан активдүү. Мына биз көрүп атпайбызбы, пандемияда кандай болгон, ошол мен ойлойм эл ойгонду. Эми албетте азыркы ушундай оор кырдаалда пайдаланып баа өсүп атканда ошондой эми анан парламенттин өзүн дагы бир деңгээли дагы аброю да түшкөндөн кийин парламентке да көп ишенбей, аны деген эң негизги бийликтин органы экен деп санабайт да. Ошондой эмелер бар, маанай бар. Бирок кайрадан бул жерде мен ошо баарын эле кошулуп кетем. Эң негизги азыр бийлик, мамлекеттик органдар элдерге деген эркин кенен ушундай коркпогон ушундай шарттарды түзүп бериш керек да. Алар тандабаш керек. Бизде көбүнчөсү бийликтер ошо кийлишип тандап коюп атат элге. Жок, бул болбойт, бул талапкер боло албайт. Муну түрмөгө отургузабыз, буну деген УКМКга чакырабыз, силер уже башкаларын шайлап койгула деп башынан эле ошо баягы электи деген бузуп коюп атышат да. Ошондуктан бул жерде эң негизги азыр бийлик деген кепилдик бериш керек. Азыр эл өзү керегин коркпой, эркин, анан кийин мындай таза шайлаганга ошо шарттарды түзүп берсин. Болду. Кийлишпеши керек. Кыскача шарт түзүп бериш керек. Шайлоо деген бул бийлик талашуу деген сөз. Парламентки шайлоо бул определенный группалар азыр бийлик талашууга катышып атат. Дальше катышат. Өтсө дагы, өтпөсө да все равно площадка кылышат. Митингтерге чыгышат, дегенде бул анткени саясат. Деген. Нормалдуу это нормальный процесс, да. Түшүнүктүү. Эми бир кошумча статистика шайлоого катышууну практикада биз акыркы мына 10-15 жылдын ичинде парламенттик шайлоого элдердин көбүрөөк катышканы байкалат да. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын президенттик же болбосо референдум кампанияларга караганда парламенттик шайлоого 50%дан көп элдер катышып. Бул жолдо эле ошондой болушу мүмкүн деген прогноз бар экен да. Урматтуу коноктор, бизге атайын убакыт бөлүп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз парламенттик шайлоого ушул 10 күн калган убакыт аралыгында Кыргызстанга кандай парламент керек жана келечектеги парламент кандай болушу мүмкүн деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга саясатчы, мурдагы министр, мурдагы депутат Өмүрбек Суаналиев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, жарандык лидер, укук коргоочу Динара Ошрахунова жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.